Бала тарбиялоодо маани бере турган 5 принцип. Рецепт жок. Бирок ар бир ата-эне өздөрү үчүн болжолдуу усулдук жол көрсөткүч түзүп алса болот. Бул доордо дени сак, бактылуу, ийгиликтүү бала тарбиялоо үчүн сиздерге 5 принциптен сөз кыламын. Эң маанилүүсүнөн эмес, катарынан эле баяндай берейин. Биринчи, балаңыздын мүнөзүн жакшы тааныңыз. Жагымсыз угулса да, бала тарбиялоонун даяр рецепти жок болушу мүмкүн эмес. Мунун жөнөкөй бир себеби бар. Мүнөз. Мүнөз концепциясын баланын эмоционалдык, чапчаңдык жана өзүн өзү башкаруу сымал табигый өзгөчөлүктөрү катары түшүндүрсөк болот. Наристе төрөлөр замат чоңдор аны ар кандай мүнөздөп башташат. Мындай мүнөздөрдүн кээ бири бала менен кошо жаралса, айрымдары чоңдордун окшоштуруусу, салыштыруулары болуп саналат. Убакыт өткөн сайын бул экөө ич ара жуурулушуп кеткендиктен мүнөз толугу менен биологиялык дей албайбыз. Табигый өзгөчөлүктөр чөйрөнүн таасиринде калыптанат, мукойт, өзгөрөт. Мүнөз боюнча бул жерде көптөгөн теориялык алкак, ар бир алкактын өзүнө гана таандык классификациялоо системасы бар. Эң негизгиси балдардын мүнөзүн классификациялоо эмес, алардын табигый жеке өзгөчөлүктөрүн таанып билүү. Жогоруда белгилегендей, кээ бир балдар бат эле мамиле түзүп, чөйрөсү менен жуурулушуп кетсе, айрымдары тартынчаак келип, башкалар менен мамиле түзүүдө кыйналып калышы мүмкүн. Андыктан ар бир ата-эненин милдети баласын жакындан таануу. Баланын табиятына терс келген жаттама принциптер биз каалаган натыйжаны бербейт. Алгач балаңызды тааныңыз. Андан соң анын мүнөзүнө жараша ата-энелик милдетиңизди жөнгө салыңыз. Балдардын мүнөзү мейли оор, мейли жумшак. Алардын мүнөзүнө жараша тарбия бербесек, балдарыбызга зыян келтирген болобуз. Кыскача айтканда, эффективдүү ата-эне болуу үчүн ата-эне өзүн да баласын да жакшы таанышы зарыл. Анткени ата-эне болуу да бир социалдашуу процесси. Андыктан балаңызды эле эмес, өзүңүздү да таанышыңыз керек. Сиздин мүнөзүңүздүн оор жана жеңил тараптары кайсылар? Ар бир бала өзүнчө инсан. Дал ошондой эле ар бир ата-эне да индивидуалдуу. Бул эки инсандын ортосунда да синхрондуу бийлеген бийчилер сымал ыргак, гармония болушу абзел. Балаңыз менен болгон мамиледе борбордо балаңыз турары бышык. Бирок бул анын ар бир кадамын ээрчишиңиз керек дегендикке жатпайт. Тескерисинче, айтканыңызды баш көтөрбөй аткарган баланы элестетсеңиз, бул кур кыялдуулуктан ары өтпөйт. Коркок, тартынчаак, уялчаак балдар башка балдарга салыштырмалуу сезимдерин контролдоодо кыйналышат. Эгерде уялчаак, тартынчаак, коркок баланын ата-энеси баланын мындай өзгөчөлүгүнө кыраакылык, сергек мамиле жасашса, анда таптакыр башкача натыйжа жаралат. Кыраакы апалардын коркок, уялчаак балдары башка балдарга караганда өз сезимдерин дагы ийгиликтүү башкара алган деңгээлге жетет. Албетте, мүнөз маанилүү. Андан да маанилүүсү ата-энелердин баланын мүнөзүнө жараша позициясы, жүрүм-туруму. Айланы кетирген балдарга ата-энелер сабыр кылышса, түшүнүктүүлүк, кыраакылык менен мамиле жашашса, колдошсо, бул балдар ата-энесинин позитивдүү мамилесине эң сонун жооп кайтарышат. Тескерисинче, мүнөзү оор сыяктуу көрүнгөн балдарды ата-энеси катуу тартипке салып, рецепттердин негизинде чоңойтушса, натыйжада өзүнө нааразы, сезимдерин билдире албаган, көзөмөлдөй албаган балдар жетилет. Жашоодо бүт жерде бир эле эреже бардай. Мээнет кылсаң, натыйжа да ошончолук бааланат. Экинчи принцип. Балаңыз менен ишенимге таянган терең мамиле түзүңүз. Баланы саламат тарбиялоонун негизин бала менен болгон ишенимге таянган байланыш түзөт. Ортодо ишеним болуусу үчүн эмоционалдык жылуу сергек байланыш болуусу абзел. Ата-энесине ишенимдүү байлана алган бала жаңы нерселерди үйрөнүүгө, тажрыйба алууга, өнүгүүгө дилгир келет. Ата-энесине ишенимдүү байлана албаган бала алгач бирге ойногон достору менен, кийинчерээк мугалимдери, чоңойгондо курдаштары жана башкалары менен мамиле түзүүдө кыйналышат. Жакыныңа ишеним болбой туруп, өзүңө ишеним болбос.
өзүнө ишенбеген жеке ийгиликке жете албайт. Андыктан болушунча эртерээк балабызга жоопкерчилик алууну, өз күчүнө таянууну, тандоо эркиндигине ээ болуп, туура чечим чыгарууну үйрөтүшүбүз зарыл. Кийим тандоодон тартып, бут кийимдин боосун байлоого, чач стилинен тамактанууга чейинки бир топ маселеде бала менен биргеликте чечим чыгаруудан сөз кылып жатам. Балага байланышкан маселелерде анын оюн суроо биздин ата-энелер үчүн ойго салган, тайсалдаткан темалардан болуп саналат. Анткени адатта өзүбүздү баардык чечимдерди чыгарууга мажбурдай сезебиз. Натыйжада баш көтөрбөгөн, пассивдүү, өзүнө ишенбеген инсандар пайда болот. Ал эми толук кандуу инсан болуу үчүн адам өз эркин камчылап, иш кылышы, башкалардын сөздөрүнө таасирленбей, өз ишенимине жараша чечим чыгара алышы керек. Андыктан ар кимди акмалабай туурасын жасаңыз. Балдарыңызга кыстап кийим кийгизбеңиз, тамак жедирбеңиз. Коркпоңуз, үшүсө өзү эле кийим кийет, курсагы ачса өзү эле тамак жейт. 3 принцип. Идеалдуу эмес, колдон келишинче жакшы ата-эне болуу жетиштүү. Телегейи тегиз, кынтыксыз ата-энелик эмес, жакшы ата-эне болуу канчалык колуңуздан келсе, ошончолук гана ата-эне болуу дегенди түшүндүрөт. Таптакыр ката кетирбөө үчүн түн уйкусунан калуу, ката кетирсе өзүн жердин 7 кабат түбүнө жеткире жемелөө идеалдуу ата-энеликке жатпайт. Кадыр эсе, бирок балдар үчүн катардагы ата-эне болуу максатка ылайык. Анткени идеалист апа апалык миссиясын ашкере апыртып, баласын өз жашоосуна байланыштуу чечим чыгарууда тандоо эркиндигинен ажыратып коет. Эң жакшы ата-эне болуу максатында жашоосун баласына арнап салган ата же апанын баласы да өздөрү да бактысыз болуп калышат. Мен мынтсем балам тигиндей болот. Сымал пландардын көпчүлүгүн тилекке каршы реалдуу жашоо жокко чыгарат. Көпчүлүк учурда балдарыбыздын өнүгүүсүнө биздин ата-эне катары жасаган аракеттерибизге караганда башка факторлор таасир этет. Мүнөз жана баланын табиятына байланыштуу факторлор жөнүндө мурдагы бөлүмдө маалымат бергенбиз. Эми айлана чөйрө фактору боюнча сүйлөшөлү. Идеалдуу ата-эне болуунун өзү куру кыял. Ашкере далбас уруп, өзүңүздү да, балаңызды да чарчатпаңыз. 4. Үйүңүздө тартип орнотуңуз. Бала тарбиялоодо басым жасалышы керек болгон 4 принцип — балаңызды белгилүү бир тартипке көндүрүңүз. Айрыкча алгачкы жылдары баланын белгилүү бир уктай турган, тамактана турган мезгили болуусу керек. Кийинчерээк бул эрежелерге оюнга, сабакка, албетте экранга бөлүнгөн убакыт кошулат. Көптөгөн илимий изилдөөлөрдө дайыма бир убакытта уктаган, кечки тамакты үй бүлөсү менен кошо жеген балдар башкаларга салыштырмалуу бакубат чоңойгону айтылат. Мындай эрежелер кенже куракта да, өспүрүм куракта да бирдей натыйжа берет. Баланын жашоосун калыпка салууда, албетте, аларга камкордук көргөн чоңдор да улам алмаша бербеши зарыл. Тынымсыз тарбиячысы, мектеби, достору алмаша берген балдардын кыйналып калаары баарыбызга белгилүү. Балдардын жашоосуна таасир эткен чоңдордун, айрыкча эмоционалдык жактан байланууга муктаж наристе куракта камкордук көргөндөрдүн алмаша бериши балага терс таасирин тийгизет. Аягында айтаарым, тартип бул бир ырааттуулук дегендикке жатат. Баланы дисциплинага, пландуулукка да көндүрүү болуп саналат. Айрыкча балада жоопкерчилик сезимин өрчүтүүдө эмнени кылууга же кылбоого болбой тургандыгын аң сезимдүү түрдө айырмалай билүүсү үчүн ырааттуу болуу өтө маанилүү. Бир туруп макталбаган кандайдыр бир жүрүм-турум үчүн эртеси күнү бала жазаланса, мындай чөйрөдө өскөн баланын башы айланып маң болушу турган иш. Тагыраагы, маңдайыңызга жараша кээде уруксат берип, кээде болсо тыюу салып, баланын да эсин оодарбаңыз. 5. Балаңызды башкалар менен салыштырууну токтотуңуз. Балам эмне үчүн дале баса элек? Балабыздын теңтуштарынан артта калганынын себеби эмнеде болду экен? Бою неге өспөй жатат? Бут кийиминин боосун неге байлай албайт? Тамактанып жатып эмне үчүн бүткүл боюн булгайт?
Ар бир ата-эненин түйшөлткөн темалардын башында баласынын теңтуштарына салыштырмалуу курактык жактан кеч өнүгүүсү болуп саналат. Айрыкча жаш ата-энелер баласынын канчалык деңгээлде нормага жакын чоңоюп жатканын билгиси келет. Ушундан улам үй-бүлөлөр балдарын же теңтуштарына, туугандардын балдарына же болбосо педиатрлык эски китептердеги таблицага салыштыра беришет. Сиздерге сунушум ооба, оңой эмес, бирок мындай салыштыруулардан оолак болуңуз. Эгер балаңыздын өнүгүүсүндө кечигүү бар экенин байкасаңыз, 7 адиске кайрылыңыз. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бир канча адис менен кеңешиңиз. Эгерде адистер балаңызда кооптоно тургандай генетикалык же болбосо психологиялык проблема таппаса, анда өзүңүздү, сезимдериңизди көзөмөлдөөнү үйрөнүңүз. Албетте, ата-эне болуу сарсанасыз болбойт. Мен деле сиздер сыяктуу балдарымды чоңойтуп жатып сарсанаа болом. Жакшы мектепте окуй алышабы? Мүнөзү бек, бакубат чоң киши боло алышабы? Мен жетпеген мүмкүнчүлүктөргө алар жетээр бекен? Өзүмө берген сунуштарымды сиздерге да эстете кетейин. Балдар кээ бир тармактарда да артта калат. Буга биздин ата-эне катары эч тиешебиз жок чыгар. Муну унутпайлы. Кеңешим, бизди түйшөлткөн көйгөй менен көйгөйдү пайда кылган чыңалуунун ортосунда талдоо жүргүзүңүз. Бала тарбиялоо каш коем деп жатып, көздү чугуп ала тургандай өтө маанилүү маселе болуп саналат.